Arabistan жөнүндө сөз. Arabistan бозоргон чөл, боз тала, мекен болгон кумга, шыбак, шамалга. Аль-Мааринин кайрыктары шаркылдайт, Перс болуңо кызыл деңиз шарында. Хижазынын тоолору 1000 чакырым, Ефраттын угат күүсүн, ташкынын, Сириянын чөлү жаткан кызыл кум, Мажнун ырдап өткөн Лейли ашыгын. Түштүгүндө Хинди мухит чайпалат. Оман, Йемен жашыл өрөөн, Багдарак. Каухар менен Акак Бермет мекени тотугушу турнасы көп, 1000 канат. Мээ кайнаткан ысык ушул аралда. Зар болосуң көлөкө жер табарга. Бир тамчы суу алтын менен барабар, айткан муңуң жетпейт ыйык Кудайга. Качан, кайдан келген мында көчмөн эл? Эч ким билбейт, санжыра жок тескелер. Канча доор суудай агып алмашты, Арабстан баягы эле эски жер. Ысмайылдан таралат дейт арабтар. Муну кыйын таквалар аныктар. Айсактан жөөтели таралат, Инжилдин бул барагында анык бар. Экөөбүз тең Ибрагим балдары, эки жакка тагдыр бөлүп айдады. Бири түндүк, бири кетип түштүккө 1000 жыл бою тамыр атып чайлады. Кудай берсе өмүргө чуланат. Бирден барып журт төптөлүп куралат. Башынан күн өтөт маарып жыргаган, мезгил келет кызылуу куржалак. Мына ошентип Ысмайылдын тукуму. Чөл талааны ээлей берди утуру. Орун алды батышынан, чыгыштан өсүп өнгөн улуу элдер тукуму. Арабстан жомоккобай, ыргабай. Жер шаарында керемет бир сыргадай. Төбөсүндө күндүз ысык күн күйүп, ат үндөсү булаң этет сынык ай. Күндөй ысып адамдардын деми да. Күн жыттанат айткан сөзү, кеби да. Кыял ою табияты шамалдай, туюмунда жок эч кандай чегара. 1000 сандаган кервен каттап эренден. Тээ алыска Чинден, Хинди жеринен жибек жолу тоомуна айланган соодагер жок, Арабстан келбеген. Не кылымдар өркөчүнө жүктөлүп, төөлөр өткөн чыгыш, батыш бүт көрүп, Бизанс, Шамдын, Магриптин, Мисирдин базарлары бир күндө эле бөксөрүп. Атырупа жибек курал ташыган, соода менен элгө көрүп жашаган, уч кыйры жок Арабстан чөлдөрү санак жетпес сырды ичине жашырган. Жол күзөтүп Ысмайылдын урпагы, салык жыйнап унаа берип пул алды. Койчу кылды өрүш толгон малына, хебештерден алып келген кулдарды. Өкүм сүрүп уруучулук мыйзамы, канга сиңди жоголбоду тыйсаны. Бийлик кылып салаваттуу шейхтер бири-бирине жоо болушуп кол салды. Барып калсаң арабтарга туз буйруп, сыйлап алат Кудайындай эң ыйык. Меймандос эл көөнө кыргыз сыяктуу даңкы кеткен далай жерге угулуп. Мейман сыйлоо улуу убакыт деп сезет. Дайым сенде боло берет кеп-кезек, кокусунан атың чарчап калса керек барчу жерге төө мингизип жеткизет. Өлүм келип турса дагы башына, чөгөлөйт башын ийбейт касына. Эргө күрөк акыр төбө чалат арабтардын жерге жаткан ташыда. Канында бар намыс деген жанарот. Өлсө кокус бирге өлүп жоголбойт. Жети атага чейин кетет кек кумай, кун төлөбөй жашаганды согойбойт. Кудум тулпар арабтардын аттары. Шамалга учуп куйрук менен кош жалы. 7 күндүк жолду басса чарчабайт, делебеңди козгойт жорго таскара. Сөз бердиби, өлсө дагы аткарат. Соода кылса эсептешет накманак. 200 ошоматты жек көрөт, бетке айтып түз жүргөндө жактырат. Жоо март келет, ай көл келет дээринен. Жакшылыкты тилеген, улууга урмат, кичүүлөргө сый кылып, жашап көнгөн аруу таза дил менен. О мал төкмөл тагдырына кейбей, барга жокко бардаш болуп кемибей, байыртадан жашап келет арабтар, боз талаасын бейиш көрүп жээрибей. Тегин сүрүп кыз алышып кыз берген, жет атасын билбегенди кул деген.
Бабалардын кылган иши бараандуу аралашып кеткен эмес кум менен. Көөнө тарых барагында баары бар. Эринбестен ак карасын танып ал. Дүйнө кезген улуу көчмөн элдердин унутулбас улуу жолу таанып ал. Ууздардын, усундардын, сактардын журтун издеп тарых бетин аңтардым. 1000 жыл бою куюм болуп кыйла эл койнуна чыгып кеткен асмандын. Кыпчактар жок дөңгөрөткөн дүйнөдө. Скифтер жок угулбайт ыр гүлөрү. Бүгүн ошол улуу журттун руху дайрадабы, шамалдабы, күндөбү? Айгай салган кыргыздын бир бөлүгү. Араптардан кайтпай тирүү өлүгү. Калган деген имиш сөз бар, белгисиз мунун азыр чындыгы же төгүнү. Балким чындыр, бир уруу эл көчкөндүр. Арабстан кыртышында өскөндүр. Бири-бирине жуурулушту канча эл санак жетпес кылым жашап өттү өмүр. Көөнө тарых сен бир сырсың катылган, чанда гана бактылууга ачылган. Сенин узун кыйма чийме жолуңда канча тагдыр сөпөт болуп чачылган. Канча адам туюк жолго кабылып, аганчасы зикир чалып ак уруп, өтүп кетти чындыгыңды таба албай, чычаладай күйүп бышып, жагылып. Бүгүн мен да ошол узун жолдомун, табайын деп акыйкаттын чордонун. 2000 жыл аралыкты чабыттап, кирип барам жиреп мезгил бороонун. Баскынчылар багынтам деп ар жактан, далай жолу араптарга көз арткан. Ата журтун ыйык тутуп коргошуп, алакандай жер калбаган канаккан. Өкүм сүрүп уруучулук түзүлүш, көп кудайга тооп кылып жүгүнүш, салтка айланып эчендеген балбал таш коргоп келген башка түшсө кыйын иш. Ар бир уруу жеке өзүнө тийиштүү, кудай күтүп аны барктап сүйүштү. Бутпарастык ишенимде төрөлүп өлүгү чөктү, кайтпай өмүр сүрүштү. Бирин-бири жактырбастан сындашып, кудайларда кетер эле чырдашып, асмандагы күн менен ай, жылдыздар анык кудай көрүнчү эле нур чачып. Мөлтүр булак, жашыл өрөөн, аска таш, кудай болуп калар эле катарлаш. Аллут менен Алузза жана Альманат араптарга болду 1000 жыл сапарлаш. Бардыгынан бийик, ыйык, мээрбан, кудуреттүү, кечиримдүү жаралган Алла Таала деп сезишчү айрок, атын атап ага тооп кылбаган. Каймана бир кудай дешчү Алланы, колдой албас мал мүлктү чарбаны. Бизден алыс жашайт ал деп айтышчу, жетпейт ага адамдын ый арманы. Майда барат ишибизге кайдан ал, көңүл бурат, убакыт жок кайрылар. Андан көрө күнү түнү биз менен бирге жүргөн кудайларда пайда бар. Деп араптар алысташып Алладан, толгон токой кудайларын жандаган. Берген алар ченеми жок эркиндик, мыйзамдын бир калыбына сыйбаган. Шарап ичип шарактаган, төгүлгөн, жашоо өзүн накшыраптай көрүнгөн. Кудайлары жүрсө коюн колтукташ, корккон эмес акыреттен, өлүмдөн. Көчмөн рух көңүлүндө көкөлөп, көз мончоктой тизилген жылдоор өтөт. Араптарга кудай жаңы дин берип, Мухаммедти элчи кылып жөнөтөт. Ойгонсун деп пенделерим уйкудан, бул өзгөчө белегили сый кылган жан дүйнөгө жарык чачкан нур эле, аваз эле аалам жарып кыйкырган. Адамзаттын жолундагы шам эле, ал мустактан бери аткан таң эле, булак эмес деңиз эле толкуган, караматы лам туйлап тереңде. Мухаммедти андан 1000 жыл мурда эле келеттешип айтып кеткен Инжилде. Аты, заты, бүт өзгөчө белгиси түгөл бойдон, кемтиги жок бир жерде. Пайгамбардын келе турган мекени, Ысмайылдын тукумунан экени даана айтылган, эң акыркы түйүндү өзү жалгыз күрөш менен чечери. Арабстан бозоргон чөл бостала, кум төбөңө конду түшпөй башкага. Кудай сени тандап алды бул ирет, мусулманга ыйык Мекке баш кала. Бул ааламга күйгөн жылдыз сыр келди, ага кошо кырааты күч ыр келди. Миллиондордун кайгы, муңу, тагдыры, аруу максат, махабаты чиркелди. Жарык күйүп Мухаммед
махаббаттын жылдызы. Рух жандан улуу мурас тургузду, адамзатка Кудай сөзүн жеткирди, 18 000 аалам сырын угузду. Жерге жаңы доор келди гүлдөгөн, биримдикке ынтымакка үндөгөн, адеп сактап шарият жолун тутуп, көрө албастык жалган сөздү сүйбөгөн. Бөлүп жарбай улутуна жерине, актык менен ыйман берип дилине, кары жашын эркек менен аялын алып кирген Кудайдын ак үйүнө. Өтө турган баянга эме өтөлү. Билем, оңой болбойт жүктү көтөрүү. Бир өмүргө сыя турган бул дастан көзүм тирүү турган кезде бүтөбү. Алладан мен медет бер деп тиледим. Коркпой анан улуу мухит жиредим. Нечен суучул жетпей аркы жээкке, чөгүп өлгөн аны жакшы билемин. Далай өтүп калбырлардан эленип, тоокелге салдым башты шерденип, өзүм айттым бүтүр дастанды бул жарыкка эгер калсаң бир келип.